Билим алуу эч качан кеч эмес деген Нуржан Албанов быйыл Улуттук илимдер академиясынын аспирантурасын сырттан окуу бөлүмүн аяктады. Кесүү боюнча юрист. Учурда Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондунда иштейт. Буга чейин магистратураны Германиядагы Франкфурт университетинен аяктаган. Көптөн бери бир окуу жайды бүтө элек сезимдер боло элек эле. Мен анткени өзүм жашым 40тан ашып калдым. Азыркы жашта ушундай бир окуу жайды бүткөндө абдан жакшы сезимдер болот экен. Кандидатский диссертациямдын аты жасалма интеллект жана анын укуктук аспектилери. Мындай жумуштар Кыргызстанда көп боло элек экен. Азыр болсо бизде министрлер кабинети жагынан уже деген концепция болду. Проект цифрового кодекса бар. Бул тарапта деген абдан көп иштер болуп жатат. Быйыл биринчи жолу Илимдер академиясынын жалпы бүтүрүүчү 47 аспирантына күбөлүк тапшырылды. Жаңы окуу жылында аспирантурага тапшыргандардын саны 93 болгон. Анын 41-и күндүзгү бөлүмдө окуса, калган 52-си сырттан билим алгандар. Улуттук Илимдер академиясынын тарыхында биринчи жолу академиянын алкагында аспирантураны бүткөн жаш балдарга сертификат берип атабыз. Бұл сертификат академиядан аспирантураны бүттүң деген белгisi болот. Экинчиден, жана мен айткан Улуттук Илимдер академияга келип жаңыдан жаңы аспиранттар келип экзамендерин тапшырып келип бүгүн биринчи жолу окууга келип атат. Окумуштуулардын айтымында соңку жылдары билим алууга кызыккан жаштар көбөйдү. Бул өз кезегинде өлкөнүн келечеги үчүн чоң жемиш. Академиядагы илимий педагогикалык кадрларды даярдоо аталышындагы жыйында жаңы тапшырган аспиранттар жөнүндө буйрук окулуп тааныштырылды. Ал эми бүтүрүүчүлөргө илимпоздор ийгиликтерди каалап кеп кеңешин беришти. Эң башкысы илимде өзү иштеш керек. Анан өзү иштегенде дагы ал кандайдыр бир жакпаган темага эмес, өзү кызыгып жүргөн тема менен ошол актуалдуулугу, жаңычылдыгы, практикалык мааниси боло тургандыгын түшүнсө, жан дүйнөсү менен күнү түнү дебей иштейт да. Ушул тапта Улуттук Илимдер академиясында жалпы 421 аспирант билим алууда. Арасында чет өлкөлүк 20 аспирант бар. Ал эми докторанттардын саны 54. Айжамал Болот кызы, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.